Туугандар, автозапуск бүгүнкү тема. Автозапускта самый ключевой контакттарды көрсөтөбүз. Андыктан бул жерде мынакей контакттарды, светтерди силерге түшүнүктүү болуш үчүн жакын көрсөттүк. Ар бир зым кайсыл жакка уланат түшүндүрүп кетем. Биринчиден айта кетейин, автозаводдун центральный замогу сигнализация башка центральный замоктордо кандай болсо, дал ошондой эле 6 зым болот. Светтери бөлөк, бирок өзүнүн схемасында тактана көрсөтүлгөн болот. Ошонго карап эшиктерге улай бересиңер. Ал бир. Ошо башка сигнализациялардагыдай эле плюс минустары болот, аварийкалары болот. Бирок автозавод жүрүшү үчүн эң негизги ролду аткарган именно замоктун аркасына уланган отдельно бул жерде 6 зымы бар. Ошол 6 зымы тууралуу мен силерге азыр тактана айтып берем. Тааныштыра кетем. Биринчи черный, желтый, толстый дегени именно стартерге кеткен ток уланат. Мисалы, туугандар, группа контактта мындай биринчи плюс, анан биринчи контакт, биринчи положение, экинчи положение, үчүнчү положение жана төртүнчү положение болуп бөлүнөт. Эми бирди ачсаң АСС болсо, экини ачсаң экинчиде эмне болот? Печка, мисалы, печка иштейт. Үчүнчүдө глазоктор, төртүнчүдө болсо стартер. Эми туугандар, кандай болуп уланат? Мисалы, биринчи бул жерде плюс турат, ушул плюска мына кызылды апарып улайбыз. Эми бул черный, желтый, толстый дегенди именно стартерге уланат. Стартерга кеткен, замоктон кеткен зымдын ортосу үзүлөт дагы, мындай буруп кетесиңер. Ошондо стартерга кеткен жагына бул черный, желтый, толстый, черный, желтый, толстый уланат. Замоктон келген жагына болсо, бул жерде черный, желтый, тонкий уланат. Черный, желтый, тонкий. Адаштырбайбыз. Замок жагына тонкий уланат, стартер жагына толстый уланат. Ошондо бизде плюс кетти, черный, желтый, тонкий кетти. 3 зым кетти. Бул жерде эми бизде калды желтый, синий, зеленый калды. Бизде самый ключевой замокту ачып жана кармай турган зым желтый. Мына желтый зымды биз туугандар адашпайбыз. Замок биринчи плюс, экинчи ачкандагы биринчи контакт, экинчи контакт, эң акырын замокты ачканда 1 же 2 контакттан плюс пайда болот. Ошол плюс пайда болгондо глазоктогу аккумулятор, масло бардыгы жанат. Именно ошол глазокторду жандырган контактка ошол мына желтый проводду улайбыз. Бул бизде 3-чү контакт болуп эсептелет. Кээ бирки машиналарда 2 зым, кээ бирки машиналарда 1 зым болот. Эгер ачканда 2 зымдан плюс пайда болсо, демек ошо экөөнү бириктирип туруп желтыйга улайбыз. Желтый, сарыга. Ал эми АСС жана экинчи аксессуарлар бул жерде мынакей синийдагы аксессуар жана зеленыйдагы аксессуар. Бул жерде туугандар тагдана берилбептир, бирок туугандар мындай, экөөнүн өкүмү кандай? Синий эмне, зеленый эмне? Экөө тең аксессуар. Бирок экөө тең аксессуар, экөөнү улабай койсок эмне болот, уласак эмне болот? Эгер улабай кое турган болсок, именно биринчи жана экинчи контакттарда, мына биринчи контактта аксессуарлар, магнитофон, плафон, айтор ушундай нерселер бар дагы. Экинчи контакт бизде самый важный печка. Автозавод көбүнчө кыш мезгилинде коюлгандыктан машинаны оталдыргандан кийин печка иштеш керек. Биз кечинде машинаны өчүрүп атканда печканы экинчи положенияга коюп калтырып туруп машинаны өчүрүп кирип кетебиз. Качан автозавод менен жүргүзгөндө машина жүргөндөн баштап эле печка иштеп башташ керек дагы. Сиз эшикке чыкканга чейин, машинага чыкканга чейин машинанын айнектери жылып, полный жүрүп, даяр болуп калыш керек. Демек бизге бул экинчи контакт өтө маанилүү. Демек бизге экинчи контактка улайбыз, көктү улайбыз. Көк. Биринчиге жашыл. Адаштырбайбыз туугандар. Ушул эки контакт өтө маанилүү. Булар мындай туугандар, именно жашылдагы, көктагы замокту кармап бере албайт. Качан автозавод машинаны жүргүзгөндөн кийин анан ушу экөөнүн плюс пайда болот. Анан кийин бул аксессуарлар иштеп баштайт. Ошондуктан
Эгер жолтый менен адаштыра турган болсоңуздар, анда качан жолтыйдан ток келгенде бул сарыдан булардан ток өчөт. Эгер силер ушул эки зымды адаштырып глазок ачканга койсоңор, машина жүрүп өчүп кала берет. Ошон үчүн именно ушул замокту ачкан ключевой проводторго адаштырбайбыз. Так, кайра кайталап кетем. Жашыл бизде аксессуар 1, көк бизде экинчи печкаларды иштеткен зым, сары бизде замокту ачкан, именно глазокту жандырган зым, ал эми кара толстый стартерга кеткен жагы, кара тонкий замок жактан келген жагы. Кызыл болсо главный келген питанияга уланат. То есть ушул жерден питание алат. Эми ушул жерге күч келбей деген суроо пайда боло турган болсо, машинанын өзүнүн системасы мына плюс менен эле бардыгы иштейт. Ошондуктан ошол эле плюсту алып кайра өзүнө автозавод аркылуу берилет. Ошондуктан кыйналбай эле көтөрөт. Бул биздин силовой часть болуп эсептелет. Жигиттер, автозаводдун центральный замок бөлүгүн түшүндүрө кетейин. Центральный замогунда байкасаңыздар, синий, зеленый, черный, красный, черный, красный, черный, красный, черный, красный, синий, черный, зеленый, черный. Бул жерде 6 зым турат туугандар. Ушул 6 зым белки центральный замок сигнализацияда 6 зым кандай болсо, булардын өкүмү ошондой, бирок зымдардын свети бир аз өзгөргөн. Бирок туугандар, бул жерде мына байкап турсаңыздар, эки бес полосатый көк жана жашылдар бул жерде выход активаторга болуп эсептелет дагы. Бул жердеги черный и дагы бир черный, красный экөө жана бул жерде синий и зеленый, черный полосасы барлар реленин 87А жана 87 контакттары. Автозавод келгенде кошумча өзүнүн схемасы келет да, ошол схемада тактана түшүндүрүлгөн. Сигнализацияларда кандай уланса, дал ошондой эле улана берет. Бирок бул светтерин адашпаш үчүн схемадан карап улай беребиз. Иштеши ошо сигнализациядагы активаторлор кандай иштесе, ошондой эле иштейт. Эми туугандар, биздин калган зымдар жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул жерде туугандар эң баягындай не деп коет, важный зымдар мына ушул жерде жайгашкан. Зымдарды бир ирет менен тааныштырып келе берсем. Бул жерде туугандар, биринчиден айта кетейин, бул жерде зымдар саны өтө көп. Эмне үчүн көп? Бунун ичинен саналуу эле зымдарды улайбыз. Эмнеге калгандары уланбайт? Бул автозавод биринчиден универсальный запчасть өтө көп машинага түшөт. Машиналардын системасы ар түрдүү. Кээ бирки машиналарды машинанын температурасына карап коюлат. Кээ бирки машиналарды болсо таймерге коюлат. Айтор ар түрдүү машиналар бар, ар түрдүү монтаж болот. Ошондуктан бардык машинага түшүшү үчүн түрдүү проводдор коюлган. Эми бул жерден бир ирет менен ылдыйдан өйдө-көздөй чыгып кетейин. Бул жерде оранжевый серый деген бул капотго атайын лягушка коюлат дагы, капот ачык жабык деген. Ошол лягушкага кеткен зым жана ушул эле зымга температурный датчик коюлат. Кандайча десе, ушул зымга бир жагы уланат дагы, экинчи конеси массага уланат. Ошондон температураны дагы айтат, капоттун ачык экенин дагы айтат. Андан кийинки черный бул обычный масса, синий черный дегени бул эшиктин лягушкасына уланат. Эгерде сиздин эшигиңиз масса менен иштесе, но көк черный полосага улайсыңар. Эгер силердин эшигиңер плюс менен иштесе, анын өйдөгүндө синий красный деген бар, шуга улайсыңар. Эми оранжевый белый деген багаждын лягушкасы отдельно бар болсо, ошонун лягушкасына уланат. Негизи көп машиналардын багаждын лягушкасы калган эшиктер менен чогуу болот. Бул жерде оранжевый фиолетовый деген бул самый важный зым. Бул машина механика болсо ручнойдун зымына уланат. Именно ручной тормозда лягушка бар, ошол лягушкага барып уланат. Эгер машина автомат боло турган болсо, тормоздун педалинда лягушка бар. Лягушкада эки зым бар, бири плюс, бирин тормоз тепкенде экинчиси плюс чыгат. Ошо именно плюс чыгып аркага кеткен зымга уланат. Андан кийинкиси желто-черный иштетилбейт. Серый, черный бул туугандар машинаны жүргөндө, машина жүрдү деген заданияны бере турган эң маанилүү провод. Бул провод тахометрге, майдын датчигине,
уласаңыздар болот. Бул машинанын именно жүрдү деген команданы берет. Эгер буну улабасаңар, машина жүрбөйт. Автозаводдо плюс-минустар улангандан кийин серый, черный жана оранжевый, фиолетовый, шейко уланбаса машина жүрбөйт. Булардын кайсыл жерлерге уланышы боюнча отдельно сабак болот практикада. Желто-белый, желто-красный булар кошумча каналдар. Мисалы башка машиналарда рыбка же смарт ушундай каналдарга уланып атканда бул каналдар иштейт. Бул жерде серый болуп турат. Серый бул именно сирена, баягы бирөө тийгенде чыйылдай турган, звук бере турган. Бул жерде черный, петля выбора типа АКП. Бул негизде уже уланган болот. Бул АКП механикалык, автоматпы, ошону белги бере турган зым. Бир келгенде эле уланып келген болот. Черно-белый эшерге уланбайт, розовый уланбайт, зеленый, желтый, зеленый, черный деген мына эки поворотниктер оңго солго. Синий кошумча канал, черный, красный кошумча канал. Туугандар, мен азыр бул жерде кошумча канал уланбайт деп аткандар, силер пока начинающий болгондуктан аларды улабайсыңар. Кийинчерээк навороченный болуп, өнүгүп өсүп атканда бул тууралуу дагы отдельно сабак кылып берем. Азыртан силер ушул жерде уланышы керек болгон керектүү 4-5 зымды улап, машинаны жүргүзүп, ошо менен полноценный машина иштейт. Ошондуктан туугандар, автозаводду үйрөнгүсү келгендер автозаводду өзү самостоятельно коюп көрүш керек. Эң жакшы жолу ошол. Автозаводду коюу процессинде ушул видеого карап туруп эле плюстарын туура улап, басаларын туура улап, бул жерде оранжевый, фиолетовыйды тормозго улап, жана серый, черный дегенде генератордун именно аккумуляторга глазок берген, нагрузка берген. То есть ошондон ток келгенде аккумулятор жанып, ошондон ток келгенде өчө турган зымына улайсыздар, ошо менен машина жүрөт. Мына ушуну 3-4 жолу машыкканыңарда автозавод тууралуу силер чоң маалыматка ээ болосуңар дагы. Ошонун негизинде автозаводду баштап кетсе болот. Эми автозавод коюп атканда өтө бир маанилүү нерсе бар. Машинада эгерде чип боло турган болсо, обходчик чип immobilizer деген кошумча аксессуар коюлат. Ошол кандай көрүнүштө болот, азыр көрсөтүп берем. Обходчик чип immobilizer деген отдельно өзүнчө блок болот, встроенный. Блокто бирок мындай көп деле улана турган зымы жок. Блок иштеши үчүн бул жерде карагыла. Блокто комплегинде мындай антенна, именно замоклар тагылат, жана плюс-минус питаниясы эле болот. Бул плюс-минус питаниясы, минусу постоянка болот да, плюсу через замок уланат. Мындай айтканда, постоянный плюска. Мисалы сиз через замок улаганда дагы именно глазокту удерживать этип турган желтый зымга кошуп улайсыз. Себеби стартер айлантканда ал өчүп калбаш керек. Бул сиз замокту ачканда сразу бул антеннасы аркылуу ошол жердеги чиптин антеннасынын данныйын окуйт дагы. Ичине сиз чиби бар ключ салып коесуз. Ошонун данные менен экөөнү туташтырат. Замокко эчке мындай айтканда, замокко ключ салганда эле өкүм болот дагы, сиз замокко башка чиби жок ключ жасап коесуз. Обходчик чип immobilizerди коюш кыйын эмес, болгону кошумча ключ жасаш керек. Эгер кошумча ключ жасаага мүмкүнчүлүк болбосо, анда сиз башка эле бир ключкө чипти кошуп ороп туруп, ошо ключту бул жака саласыз дагы штатный ключүнөн чибини алып, ключтун өзүн замокко калтырып коесуз. Ошондо чипти бул жакта окуй берет. Ключ замокто жок болсо дагы, качан машина от алдырсаңыз ошол чипти окуп от ала берет, бирок рулю култанып калат. Ачкычын салып, рулюн бошотуп, мына ошентип дальше кете берет. Обходчик чип immobilizer коюш негизи кыйын эмес, бир көргөндө эле оңой эле үйрөнүп алса болот.